Рахмат, Урмат Шынакулович. Мен суром Кенжеги Сатымгулчкада дыйкандарга аябай күйүп пишип атыпсыз. Алар өндүрүлгөн буудайды кайерге барып иштетет? Эгерде тегирмен бар жабылып калса. Бүкүлү жейби же? Эми бизде Меласович билесиз, 25 жылдан бери базар экономикасына өткөнбүз. Жылына өкмөттүн күчү келишинче буудайды баягы өкмөт аныктаган баада бир аз болсо да аларга поддержка кылып сатып алганга аракет кылат. Мисалы базарда бир 10 сом болуп атса, 12-13 сомго улганга, бирок ал бардык буудайды сатып ала албайт. Ошондуктан дыйкандардын өткүзөр жери жок. Biz hazır НДС'ти алып салып туруп, Казакстандан арзан буудайды, клейковинасы жогору буудайды киргизе берсек, ушундай болуп туруп, аларга бир эле арга калат. Биринчи жылы малга жем берет, мынакей быйыл 17-жыл жазында билесиңер, буудай арпадан арзан болду. Жемден арзан болду да. Демек быйыл күзүндө, 17 жыл күзүндө, эгер биз НДС'ти киргизип бир аз болсо чек койбосок, элдер бир эле айла буудай тикпей калат. Жок, тикти кайсы жерге барып тапшырат? Кайсы жерге? Ал базар экономикасында кайсыл жерге саталса, ошол жерге өткүзөт да. Акыры аны иштейт, кайра иштейт, он тегирмен болуш керек да, туурабы? Жок, анын эме буудайдын бир эле баягы максаты ошол тегирменге өткүз, башка жер жок деген эмес да. Ар бир бизде мамлекеттик чарбалар жок, жеке чарбалар өзүнүн маселесин чечет. Мисалы билесиз сиз деле канча деген немелер сата албай малга жем кылып берип атыр буудайын. Анткени баа тартпай жатат. Мен сизге акыркы маалыматты айттым, 17-жылы арпадан арзан болуп калды буудай. Ошондуктан баары жемге берилди да. Ошондуктан өтө эле сырттан келген буудайды арзандатып берген моданы токтотуш керек да. Бажы кызматы так билер, жок дегенде. Канча импорт болду 2016-жылы? 2016 жыл боюнча бажы кызматында маалымат жок, анткени 12 августтан баштап бажы көзөмөлү алынган Казакстан менен Кыргызстандын чек арасында. 2014 жылдан статистикасында 436 000 тонна буудай кирген. 14 жылы. 15 жыл болсо 1 январдан 12 августка чейин 268 000 тонна буудай кирген. Августтан баштап 2015 жылдан бизде андай маалымат жок бажы кызматында. Уруксат берсеңиз, салык кызматы боюнча статистиканы берип коем. Жалпы 2015 жылда пшеница боюнча импорт 391 000 тонна импорт болду. 2016 жылда 323 000 тонна импорт. Ал жалпы ичинде ГТС до 12 августа, анан после 12 ГНС-тин данный. Рахмат. Арзек Орозбекович, АРВда жүрөт 211 000 тонна деп. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр менен логикада НДС'ти алдык, импорт 2 эсе көтөрүлүш керек эле. А тескерисинче 2 эсе төмөндөп атат. Бул деген сөз баягы контрабанда кирип атат деген сөз. АРВда маалымат турабы? Арзек Орозбекович. Арвы материал кайда? Арвы материал. Арвы материал. Ал жерде кайсы маалымат атасыз арвыда? АРВда расмий мен кайталап атам, анда убакыт токтот. 2015 391 деп туура айтып атат. 2014 436 000 деп туура айтып атат. А 2016 жылы 8 айда 211 тонна деп атат. 211 000 тонна. Это 8 айда айтып атасыз. Мен жалпы 2016 бир жылдыктын статистиканы айтып атам. Бул баягы жылдын аягында анализ кылган үчүн ошол 8-9 айдын алса керек да. Азыркы күндө салык кызматынын башчысы айтты. 2016 жыл жыйынтыгы боюнча 323 754 000 тонна болду. 2015 жыл 391 579 000 тонна болгон. Ну факт, что НДС алгандан кийин азайып атат да импорт. Азайып атат ооба. Туурабы? Ошону айттым. Кенжеги Сатымгулчич, сиз жазып атасыз негиздемеге. Бул мыйзамды кабыл алсак, эгинди кайра иштетүү тармагын сактап калышына өөлгө болот депчи. Тескерисинче жок болушуна өөлгө болот. Сиз 2 жерде Казакстандын өкмөтү, Казакстан мындай кылат деп
Аларды аябай айга күнгө теңеп мактап, мындай даана көрүнүп атат да. Казак Республикасынын экономикасын коргоп, контрабандисттерди коргоп, ушуларды лабиринт өткөнүңүз даана көрүнүп атат. Эң оболу өндүрүш бул экономиканын локомотиви. Өндүрүш бул туруктуу салык, жумушчу орун. 42 29 демек убагында Кыргыздын мыкты жигиттери, ишкерлери инвестиция тартып, экономикага салым кошуп, ошо курулган ун комбинаттар. Атын айта албай эле кыжалат болуп аткан демеклечилерге айтып кетет элем да. Мен мына де-факто газетасынан Чыныбек Кунучтун интервьюсун окуп калдым. Бир убактарда кара нан жеп, таш тегирменге ун будайды тартып атканда, ушул кыргыз элин кандай ак нан менен же бир камсыз кылам деген ой менен тегирмендер курулган экен. Урматтуу депутаттар, будайды алып келиш бул темир жолго каражат төлөнөт. Аны иштетүү үчүн электр энергия салык төлөнөт. Жумушчу орун болот. Канча деген үй бүлө бала чакасын багат. Ошондуктан урматтуу Кенжебек Сатынкулович бир ойлонуп кадам кылсак деген айтат элем да. Эгерде макул дыйкандар өндүрүлгөн будайды 100% кыргыз будайын азыр эгерде нан кылсак, эми заманга жараша эч ким жебейт экен азыр. Себеби аны илешки клейковина жана ИДК дегендер бар. Ошону Казакстан будай менен пропорция кылып 70-30% менен кылып чыгарган болсо, мына ошондой өтөт экен. Бизде байытылган унду гана камсыз кылуу боюнча мыйзам бар. Ал эми Казакстандан кирип аткан будайды унду ким текшерип атат? Анын байытылган эмеспи? Өзүн сыйлаган өлкө ал улуттун келечегин, улуттун ден соолугуна кам көрүш керек. Мына айрыбыда жүрөт. Өзбекстан импорт унга 11% пошлина же НДС бар экен. Тажикстан данга 10%, унга 18%. Мына өзүнүн ата мекендик өндүрүүчүлөрүн коргогон өкмөт. Убагында өкмөттүн кабыл алган чечими туура чечим болгон. Ошонун натыйжасында өндүрүш сакталып калды, жумушчу орун сакталып калды. 200 миллион сом тегерегинде жоготуу болду. Азыр будайдын бардыгын статистика менен алып атабыз. Анын ичинде түздөн-түз өндүрүүчүгө келген будайды бөлүп чыгыш керек. Пиво заводко келгендер бар мүмкүн. Башка тоо фермага келген будайлар бар. Ошондуктан урматтуу депутаттар, аз эле убакыт калды. 18 сентябрда бүтөт. Ошонго чейин чыдап турайлы деген сунушту айтат элем.